Өтүп бараткан аптанын урунтуу жана маанилүү жаңылыктарын баяндаган Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргыз-азер кызматташтыгы, өлкөлөр ортосундагы макулдашуулар. Көмүр көйгөйү менен электр жарыгы кыш чилдесинде элди түйшөлтпөйбү? Жол акысын жогорулатабыз деген Бишкек мэриясынын жоругу. Демилгеге караманча каршы болгон карапайым эл. Бул жума негизинен саясатта эл аралык иш-чаралар, жолугушуулар, бийлик жетекчилеринин расмий сапарлары менен жыйынтыкталды десек болот. Аптанын башында эле Кыргызстанга Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 2 күндүк иш сапары менен келип, бир катар расмий жолугушуулар, кызматташтыкты бекемдеген макулдашуулар менен коштолду. Эки өлкө айыл чарбадан тарта, соода жүгүртүү, инвестиция, маданий, гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөгө бел байлаганын бир нече документтерге кол коюулардан түшүнсөк болот. Иш сапардын экинчи күнү Ильхам Алиев атасы Гейдар Алиевдин ысымы берилген Борбордогу номер 20 мектептин персид поэзиясынын классиги Низами Гянжева атындагы мектептин ачылыш өңдө жакшы саамалыктарга катышты. Эки өлкөнүн лидерлери мектептерде окуучулардын өнөрлөрүнө эле ортоктош болбой, мектеп ашканасына да баш багып, даам сызууга, өспүрүмдөр менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чет өлкөлүк конокко кыргыз маданияты, сый көрсөтүлдү. Достук алаканын жыйынтыгы, мамлекеттер макулдашкан маанилүү документтер, жетишкендиктер туурасында кийинки сюжетте сөз болот. Апта башында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга биринчи жолу мамлекеттик сапары менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Жогорку даражадагы конокту тосуп алуу үчүн аэропорттун флагштокторунда эки өлкөнүн желектери илинип, килем төшөлүп, ардак короол тизилди. Расмий тосуп алуу учурунда Алиевке музыкалык номер тартууланды. Азербайжан президенти Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексине зыярат кылып, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл койду. Андан соң аларча мамлекеттик резиденциясында мамлекеттер аралык кеңештин биринчи отуруму башталды. Жыйында сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров Кыргызстан боордош Азербайжан менен системалуу жана узак мөөнөттүү кызматташууга умтулаарын жана стратегиялык тармактарда олуттуу кызматташууга даяр экенин баса белгиледи. Ошондой эле президент Азербайжандын бизнес коомчулугун Кыргызстанга чакырып, аларды коргоого кепилдик берип, эң ыңгайлуу шарттар түзүлөрүн убадалады. Бүгүн кол коюлган документтер өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты андан арыда кеңейтип бекемдейт деп ишенем. Биз саясий диалогту бекемдөөгө, экономикалык тыгыз байланыштарды түзүүгө жана өнүктүрүүгө, анын ичинде ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга, эл аралык аянтчаларда өз ара жигердүү алака катышта болууга, ошондой эле мындан ары маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багыт алдык. Өз кезегинде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Жапаровка кыргыз жергесинде жылуу кабыл алгандыгы жана мейман достугу үчүн ыраазычылык айтып, бул сапардан кийин да көптөгөн тармактарда кызматташууну тереңдетүүгө салым кошо турган келишимдер түзүлөт деп ишенерин билдирди. Во время вашего Азербайжан тарап эки тараптуу сооданы көбөйтүү боюнча биргелешип иштөөгө даяр. Учурдагы көрсөткүчтөргө эки тарап тең канааттанбай турат. Мындан ары пландар кыска мөөнөттүн ичинде өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Азербайжан Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстандын министрлер кабинети менен Азербайжандын өкмөтү Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондун түзүү боюнча макулдашууга жетишти. Ошондой эле бир катар министрликтин жетекчилери өз ара багытта кызматташуу боюнча программага, протоколго жана меморандумга кол коюшту. Садыр Жапаровдун быйыл апрель айында Азербайжанга жасаган расмий сапарында айыл чарба министрликтери кызматташуу жөнүндө макулдашууга жетишкен эле.
Кыргызстандын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков макулдашууга ылайык Кыргызстан Азербайжанга топоз экспорттой турганын айтты. Ошондой эле алма экспорту да каралган. Багбанчылар эки тарапты кол коюшкан келишимдерге анын жыйынтыгында 2023 жылдын жазына ушул Азербайжанда өстүрүлгөн заманбап сорттогу алмалар, алмурут, абрикос, алча жана ушундай көп жылдык бактардын көчөттөрү импорттолот Кыргызстанга. Келишимге кол коюшкан чарбалар Ысык Ата районунан, бир чарба Ысык-Көл областынан. Ал эми экология министри Динара Кутманова курчап турган чөйрөнү коргоо жана өз ара түшүнүшүп кызматташуу максатында эки өлкө ортосунда меморандумга кол коюлганын билдирди. Кутманованын айтымында Азербайжанда мунай менен иштеген институттар көп болгондуктан кызматташуу жакшы жыйынтык берет. Анан дагы жанагы таштандыларды кайра иштетүү, анткени ушу Азербайжанда өзүнүн нефтехимический институт бар, ошо адистери бар. Биз ойлоп атабыз, ошо биз ушу келишим үстүндө бир Кыргызстанга жакшы нерсе чече турганга жакшы шарттар түзүлөт да. Мамлекеттер аралык келишимдин отуруму аяктаган соң Илхам Алиев Кыргызстан менен Азербайжан достук паркынын ачылышына катышты. Иш сапардын экинчи күндө Илхам Алиевдин катышуусунда Бишкек шаарындагы номер 20 мектеп гимназиясына Гейдар Алиев ысымын ыйгаруу салтанаттуу аземи болуп өттү. Аземде сөз сүйлөгөн мамлекет башчы Садыр Жапаров мектепке Гейдар Алиевдин ысымын ыйгаруу Кыргызстан үчүн чоң сыймык экенин, анткени бул масштабтуу инсанда Азербайжандын эле эмес, башка элдердин да үмүтү жана тилеги топтолгондугун белгиледи. Имени Гейдара Алиева. Ал ким болбосун, республиканын Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болсун, же өзүнүн кичи мекени Нахичеванда болсун, Гейдар Алиевич өз доорунун көрүнүктүү өкүлү, кылдат жана ойчул, жаратман, даанышман адам болгон. Анын бай саясий жана мамлекеттик тажрыйбасы, элдин таламдарын коргоодогу бекемдиги жана ак ниеттүүлүгү, акылмандыгы жана бийик адамдык сапаттары Азербайжандын чегинен тышкары жерлерде да адилеттүү түрдө урмат сыйга ээ болгон. Ал элибизге болгон жылуу мамилеси, колдоосу, катышуусу менен бизге, кыргызстандыктарга жакын. Азербайжандын президенти бул мектептен билимдүү инсандар чыгат деген ишенимин айтып, мындай иш-чаралар бир тууган эки элдин жана өлкөлөрдүн ортосундагы достуктун жана кызматташтыктын бекем көпүрөсү болуп каларын билдирди. Андан тышкары Илхам Алиев мындан ары мектептер аралык тажрыйба алмашууну жолго коюу керектигин белгилеп өттү. Также символизирует Азербайжан элинин сыймыгы болгон улуу инсан Гейдар Алиевдин ысымын билим уясына ыйгарып жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Коттуу жерде тарбияланып жаткан окуучуларга ийгиликтерди жана жаркын келечек каалайм. Кече күнү биз Кыргыз-Азербайжан достугун бекемдеген Сейил бактын ачылышына да катыштык. Достугубуз арта берсин. Андан тышкары жакынкы каникулда аталган мектептин мугалимдер жамаатын жана окуучуларды Азербайжан өлкөсүнө, Баку шаарына конок болуп кетүүгө чакырат элем. Мындай жол аркылуу биз өз ара тажрыйба алмашып, сапаттуу билимге умтулабыз. Андан соң өлкө башчылары мектептин ашканасына баш багып, окуучулар менен баарлашканча даам сызышты. Алар Кыргызстан менен Азербайжандын достугун чагылдырган ырларды окуп, Манас эпосунан үзүндүлөрдү айтышты. Гейдар Алиев Азербайжанды 1993 жылдан 2003 жылга чейин башкарган. Совет мезгилинде партиялык жогорку кызматтарда иштеп, эки жолу социалдык эмгектин баатыры болгон. 2003 жылдагы президенттик шайлоодон саламаттыгына байланыштуу баш тартып, ордуна уулу Илхам Алиевдин талапкерлиги көрсөтүлгөн. Аталган инсандын ысымын алган 500 орундуу 20 мектеп гимназиясы 7 октябрда колдонууга берилген эле. Мектеп директору жаңы имаратта китепкана, спорт залы жана спорт аянтчасы кошо ачылып, окуучулар да, мугалимдер да ыңгайлуу шартка кубанып турганын айтат. Мындан тышкары аталган билим уясында Гейдар Алиевге арналган атайын бурч да пайда болду. Бүгүн айтып кетти Азербайжандын президенти педсостав менен Азербайжанга бир шаб учуп барабыз. Анан аяктан мектепти көрүп, кандай бир мамилелер болот.
Иш-чаранын экинчи бөлүгүндө эки өлкө башчылары калаадагы Низами Генжеева атындагы мектептин ачылыш аземинде да болду. Перс поэзиясынын классигинин ысымы ыйгарылган мектептин аянты 2031 чарчы метрди түзөт. Анда класстардан тышкары чоң жыйындар жана спорттук залдар, ашкана, китепкана, мектептен тышкаркы иштер үчүн бөлмөлөр жана медициналык бөлүм, гимнастика аянтчалары жана аймагында унаа токтотуучу жайлар каралган. Соңунда ардактуу меймандар үчүн Аларча жаратылыш паркында тамак аштан даам татуу, улуттук азык-түлүк көргөзмөсү жана аталар изи кыргыз улуттук кийимдеринин коллекцияларынын көргөзмөсү уюштурулду. Ошентип Азербайжан президентинин Кыргызстандагы 2 күндүк мамлекеттик иш сапары соңуна чыкты. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жума Баян. Октябрь айы ортолоп, аба ырайы мээлүүн тартып, кыштын суук жели келе баштады. Мындайда эл кышка камылга уруп, отун суусун камдап даярдык көрө баштайт. Бирок көпчүлүктү жылдан жылга баасы жогорулап бараткан көмүр маселеси түйшөлтөрү белгилүү. Социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет кышкы отун суусуна көмөктөшкөнү менен жапырт эле жашоосу жакшырып кетти дегенге да болбойт. Ага уда эле азык-түлүктүн кымбаттыгы жашоо шартты татаалдантып бараткансыйт. Быйыл кара кече көмүрүнүн баасы 4800дөн 6000ге чейин жеткени байкалууда. Монополияга каршы кызматы азырынча бааны жөнгө салууга негиз жоктугун айтат. Анткени быйыл күйүүчү майлоочу май жана унаа тетиктери да кымбаттагандыктан баштапкы баа жылдагыдан жогору коюлган. Ал эми Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалыматына караганда, кара кечеде август айынан бери казуу иштери жүрүп жатат жана быйыл көмүрдүн жетишсиздигинен маселе жаралбайт. Расмий кызмат мындай жоопту бергени менен көмүр саткан жайларда баа ар кандай дээрлик кымбат. Бул арада кышта жарыксыз калбайбызбы деген да маселе бар. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү нормага жетпегендиктен 2 жылдан бери импорт алып келгенибиз белгилүү. Быйыл да ошол ыкма ишке ашканы турат. Деги эле мамлекет кышка камылганы кандай көрүүдө, жылуулук, жарык маселеси кандай чечилди? Нуркыз Элдияр кызы айтып берет. Көз ортолоп кышка камылга кызуу жүрүп жаткан учуру бүгүнкү күндө жерлердеги көмүр базаларда кара отун сатыкка чыккан. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына караганда быйыл республика боюнча 3 миллион тоннадан ашык кара алтын керектелет. Анын 1 миллион 200 миң тоннасы калкка, ал эми 1 миллион 50 миң тоннасы Бишкек жылуулук борборуна колдонулса, 257 миң тоннасы бюджеттик мекемелерге берилет. Бүгүнкү күндө биздин ТЭЦте 240 миңден ашык көмүр запас турат. Бул 2 айлык запас бар. Андан тышкары күнүгө 3 миңден 5 миңге чейин көмүр ташылып келип атат. Отставаниябыз былтыркы жылга салыштырганда 9 миң тонна. Бул 3 күндүк жумуштун отставаниябыз бар. Эми аны 1 айдын ичинде кууп жетип алабыз. Жыл сайын күндүн суукташы менен кара алтындын наркы кескин көтөрүлүп, калкты түшөлткөн көрүнүш адатка айланып баратат. Быйыл көмүрдүн баштапкы баасы 4 миңден башталса, азыркы учурда 4800дөн тартып, иргелген көмүрдүн баасы 6 миңге чейин жеткени байкалган. Айрым жарандар кыш келбей жатып баанын жогорулаганына нааразы болушууда. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын айтымында нарктын кескин өсүүсү байкалганда гана мамлекеттик жөнгө салуу киргизилет. Bir жумадан бери ушу көмүргө келип аттым эле. Өткөн жумада келсем 4800 майдасы экен дагы, иргелгени болсо 6000 дейт. Анан кийин бу кандай көө? Былтыр болсо Кудай атоо Садыр Жапаровдун приказы менен 3000ден алганбыз. Көмүр жакшы болчу. Жок дегенде 4000 кылбайбы быйыл? 4800 дейт. Анан биз деле пенсионербиз да. Азыр биз тыкыр баасына мониторинг жүргүзүп атабыз. Баардык Кыргызстандын территориялары боюнча. Анын максаты эмнеде? Эгерде кескин өсүү пайда боло турган болсо, анда мамлекеттик жөнгө салуу киргизилет. Анда баасын толук көзөмөлгө алабыз. Азырынча киргизиле элек. Былтыр эсиңиздерде болсо керек, 10 октябрдан 10 январга чейин мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген баасына.
Бүгүнкү күнү азыр биз бардык даярдап турабыз, проектиси даяр турат. Эгерде кескин өсүүгө дуушар болуп, же болбосо кызыктар кээ бир тараптар кескин анын баасын жогорулата турган болсо, анда биз мамлекеттик жөнгө салууну сунуштайбыз. Өлкөнүн башка аймактарында кышка даярдыктар климаттык өзгөчөлүгүнө жараша ар кандай убакта жүргүзүлөт. Теңир тоолуктар суук эрте түшкөндүктөн башка аймактан айырмаланып, кышка камылганы эртерээк жүргүзөт. Бирок кара алтын бул облуста башка тарапка салыштырмалуу арзаныраак сатылат. Облустук бийлик жылдагыдай эле камылга көрүп, көмүрдүн запасын жетиштүү камдашканын айтышууда. Негизинен былтыркы жылга салыштырмалуу даярдыгыбыз абдан жакшы деп белгилесек болот. Былтыр биз көмүр кеч даярдалгандыктан 4-октябрдан баштап көмүр тартуу иштерин баштаганбыз. Быйыл биз 1-октябрга чейин толугу менен бюджеттик мекемелерди жаап алдык, бир гана Ат Баш районунан башкасын. Калган 1-ден баштап биз ушу элди көмүр менен камсыздоо боюнча аракеттерди жүргүзүп атабыз. Билесиздер, көмүрдөн тышкары да биздин электриктерде иштер алып баратат. Бүгүнкү күндө өзүнүн тиешелүү пландалган иштери аткарылды. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагында климат жылуу, кыш көп деле оор болбогондуктан камылга бир аз жайыраак жүрөөрү белгилүү. Облус башчысынын орун басарынын айтымында күн ысыкта көмүрдү сатып алуу анын сапатынын жоголушуна алып келгендиктен октябрдын аягына чейин кампаларды кара алтын менен толтуруу ишке ашат. Учурда кышка камылга 57% аткарылган. Бизде облус боюнча жалпысынан 225.360 тонна көмүр даярдалат. Бүгүн толугу менен бюджеттик мекеме уюмдардын бардыгына тендерлер өткөрүлгөн. Бизде 91 субъект бар, ошо тендер өтө турган мамлекеттик мекеме уюмдардын ошо 91-инде тең өттү. Жалпы пайыз менен алганда бүгүнкү күндө көмүр менен камсыз кылуу область боюнча 57%га жетти. Ушул октябрь айынан баштап негизги көмүр түшүрүүнү баштайбыз да. Негизи штаб түзүлгөн, ал штабта ошол күндөрү бардыгы мөөнөтү белгиленген. Ушул октябрдын аягына чейин биз толугу менен камсыз кылып бүтөбүз көмүр менен. Баткен аймагы Борбордун эң ыраак жайгашкан өрөөн. Анын үстүнө быйыл бул облуста чек ара жаңжалында жапа чеккендер, үй жайынан, мүлкүнөн ажыраган жарандар көп болгондуктан өзгөчө көңүл бурууга муктаждык жогору. Шарты катаал болбосо да камылга ойдогудай болуусу кажет. Маалым болгондой, Баткен облусунда билим берүү мекемелерин жылуулук менен камсыз кылуу үчүн 13.227 тонна көмүр керектелет. Бүгүнкү күндө анын 36% ташылган. Саламаттыкты сактоо мекемелерине 2434 тонна көмүр керектелсе, бүгүнкү күндө анын 65% жеткирилген. Андан сырткары чек ара окуясында жапа чеккен жарандарды колдоо максатында бюджеттен 554 тонна көмүр бөлүнүп, таркатуу иштери жүрүп жатат. Калкты көмүр менен камсыз кылуу маселесинде облус аймагында 116.432 кожолук жайгашса, булар үчүн 94.194 тонна көмүр керектелип, азыркы учурда көмүр менен камсыздоо 45% түздү. Ал арада Токтогул суу сактагычындагы суунун запасы өткөн жылы ушул маалда 10 миллиард 632 миллион кубометрди түзсө, үстүбүздөгү жылы бул көрсөткүч 1,4 миллиард кубометрге жогорулаган. Ошондой эле энергетика жана жылуулук тармагы да кышка даяр экенин билдирди. Деген менен энергетика системасында авариялык абал болбойт деп кепилдик берүү мүмкүн эмес. Анткени өлкөдөгү жылуулук энергетика тармагындагы 70% жабдуулар эскирген. Ага кошо аба ырайынын кандай болоору, кыштын чилдеси кандай өтөрүн алдын ала болгулоо кыйын. Катаал суук же оор жааган кар, климаттын күтүүсүз өзгөрүүсү ар кандай жагдайларды жаратуусу ыктымал. Бул боюнча көп реконструкция жумуш иштер аткарылды. Бүт эле Кыргызстан боюнча реконструкция, модернизация, самоизолирующий провод коюлуп атат, акылдуу учеттор коюлуп атат. Эми авария өчүрүүлөрдөн такыр азыр кете албайбыз. Анткени биздин оборудованиянын 70-80% бул эскилиги жеткен. Булар утур сына берет экен, күйө берет экен. Буларды утур алмаштырып атабыз. Биздин системанын каражаты көп жетпей атат. Тем не менее, ошондо эң баягы горячий точкаларды биринчи очередь алмаштыруулар жүрүп атат.
буюрса ойлойбуз могу реформалар аяктап акчалар үнөмдөгөндөн кийин ушул акчалар ушул реконструкция жумшалат буюрса ошондой пландар бар, ошолор буюрса четинен аткарып баштадык. Бирок кара отундун баасын кескен жогорулатпоо үчүн буга чейин энергетика министри 17 ноябрдан баштап өлкөдө көмүрдү экспорттоого тыюу салынаарын билдирген. Белгилей кетсек, январь-сентябрь айларында 478 миллион 408 миң сомго 178 миң 264 тонна көмүр экспорттолгон. Эми мындай аракетке убактылуу чек коюлат. Нуркызы Элдияр кызы, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ. Калк арасында кыш жакындаган сайын көмүр менен азык-түлүк маселесинин кымбаттыгы көйгөй жаратып жатканы аз келгенсип, Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспорттагы жол акыны көтөрүүгө кызыктар боло баштады. Тиешелүү тармагы эсеп кысабын жүргүзүп, долбоор даярдалып, коомдук талкууга чыгарабыз деп жар салышты. А бирок Бишкекте жол акынын жогорулаганына 1 жылга жетелек. Бул жерде 5-6 транспорттук линияны ээлеп отурган бай көпөстөрдүн жеке кызыкчылыктарды көздөгөн билермандардын оюну болуп жаткан жокпу деген күмөн саноолор да жок эмес. Каразгөйлүктүн айынан карапайым калктын каргышына калбайбы? Ал эле эмес, кесепети шаардык мэриянын долбоор жазгычтарына да тийип калбайбы деп турабыз. Дегенибиз, шаар бийлиги бир үй-бүлөдөн 4-5 окуучу баласы бар. 2-3 маршрут алмаштырып жумушка барган элдин маселесин такыр эске алган эмес. Пенсия, айлык көтөрүлдү деп эсептесе, элдин баары эле пенсионер же мамлекеттик кызматты аркалабасы белгилүү. Тагыраагы, долбоордо троллейбус менен автобустун жол киреси 15 сомго, кичи автобустарда күндүз 21 сом, кечки 8:30дан кийин 32 сом, ал эми экспресс автобустарда 22 сомдон 32 сомго чейин жогорулатуу болжолдонууда. Жол акыны көтөрүүгө эмне себеп? Буга каладагы тургундардын пикири кандай? Кийинки материалда. Өлкөдө күйүүчү май менен автоунаа тетиктеринин баасынын өсүшүнө байланыштуу Бишкек шаарынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти жол кире акысын 30 сомдун тегерегинде кымбаттатууну көздөөдө. Департаменттин жетекчиси Максат Нусубалиев учурда бул тармакта оор абал пайда болгондугун билдирүүдө. Ушул себептен улам жумушчу топ түзүлүп, ал соңку 3 айдан бери экономикалык талдоо жүргүзгөн. Департамент жол кирени жогорулатуу менен шаар тургундарына көрсөтүлүүчү транспорттук кызматтын сапаты жакшырат. Ошондой эле автоунаалардын техникалык абалы жакшырат жана деп убада кылууда. Биринчи вариантка алайык, өз калыбында калсын деп, азыркыдай болуп калсын деп берип атабыз. Экинчисинде 15 сом автобус, троллейбустар, 21 сом микроавтобустар, анан кечки тариф, бул кечки тариф эмнеден келип чыгып атат? Бул кечинде саат 8:30-9-дан кийин көпчүлүк микроавтобустун баардыгы жеке менчик болгондугуна байланыштуу, баягы жанагы иштен эртерээк кетип калып атышат десек болот. Анан кечинде коомдук транспорт дээрлик калбай калып, коомчулук жөө калып атышат да. Анан аны экономикалык анализдин негизинде келип чыгып атат, ушу 32 сомго чейин алып барышыптыр. Бирок биз деле баягы түшүнүп турабыз, 32 сом деген бул абдан көп. Биз андан азыраак кылып карап сунуш беребиз деген ойдобуз. Бул сандар эсептелип чыккан вариант. Чечимди Бишкек шаардык кеңеши кабыл алат. Нусубалиев кирешеси азайган айдоочулар ишин таштап кетип жатканын, соңку 1,5 айдын ичинде шаарда 6 маршруттук каттам жабылганын кошумчалады. Мындан тышкары 35 маршруттук каттамдагы департаментке ишмердигин токтоторун кабарлаган. Мекеме жол кирени кымбаттатуу аргасыз чара экендигин, антпесе да болбойт деп жатышат. Күйүүчү май кымбаттап атат, транспорттун саны аз. Миллиондук шаарга 250 автобус, 120 троллейбус жетпей жатат дешүүдө. Эгер шаардыктардын арасында жол киренин кымбатташына каршы чыккандар бир топ. Кээ биркилер маршрутка болбосо деле таксимен деле кетип берет. Анда адамдарга айырмасы жок. Көтөрүлбөй. Ал эми бизге окшогон студенттерге көтөрүлгөн кыйын болуп калат. Чындап эле мындай элди ойлой турган болсо, көтөрүп эле койгон жакшы деп ойлойм. Мен сабакка барып келгеним отсам, курстарга барам, тигүү жака барам. Минимум бир күндө мен 100 сомдон ашык чогоротом. Жол киреми эле кетет. Андан тышкары аргасын эстерим бар, бирок жол киреми эсептегенде бир жуманыкын меники 600 чыгып кетет. Экинчи жагынан тарифти көтөрсө сациалдык көйгөйлөр курчуйт. Анткени соңку кездери батир акысы көтөрүлүп кетти. Студенттердин жатаканасы жок. Айрым адамдар батиринен чыгып калды. Тамак аш алда качан эле кымбаттаган. Эми жол кирени көтөрсө сациалдык чыңалуу өсөт. Ошондуктан шаардын транспорт көйгөйүнө өкмөт жардам берип, автобустарды көбөйтүү зарыл. Антпесе өкмөт элдин тиешелүү жообун ала баштайт. Студенттер бар, кар кишилери бар, негизи.
ошолорду ойлош керек да. Бизде дагы условия да жок да. Өзүңөр көрүп турасыңар, общественный транспорттун кейиптери кандай. Же троллейбусу жакшы эмес, же автобусу жакшы эмес. Если, конечно, көбүрөөк автобус болуп, может быть, мүмкүнчүлүк болсо көтөрсө болот, бирок азыркы заманда, азыркы жашоодо бул көтөргөн туура эмес. Тариф маселеси акырында отуруп социалдык жарылууга алып келет. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев айтып чыкты. Эл өкүлү Бишкек мэриясынын жол кирени көтөрүү демилгесин туура эмес деп эсептейт. Маматалиев буга чейин Борбор калаага автобус, троллейбустарды алуу үчүн парламенттен $100 миллион насыя гранттар ратификациядан өткөнүн белгиледи. Андыктан бул маселе менен ойношпой олуттуу көңүл бурууну эскертти. Урматтуу төрага, атайын бюджет комитетине жана транспорт комитетине тапшырма берип койсоңуздар, биз карап чыгайлы. Маселе эмне болду? Акчалар каякта? Кана электроавтобустар, кана жана троллейбустар, жана тариф маселесин дагы того терин коелу. Бул азыр акырын алып келип атып, социальный взрывга алып келет бул тариф. Айтканы менен кичине болгону менен, бирок жөнөкөй эл кыйналып атат да. Ансыз деле продукты кымбаттап атса, биз еще тарифти көтөрөбүз дейбиз. Туура эмес Алмазак Кунжанов. Буну тапшырма берип карап коюңуз. Чынында жол акыны көтөрүүдө мектеп окуучулары эске алынбай келет. Айрыкча бир үй бүлөдө 4-5 бала мектепке барса, карапайым элдин капчыгына оорчулук келери анык. Шаар тургундары мектеп окуучулардын жол киресин азайтып, же бекер жеткирүү кызматын иштеп чыгууну айтып келишет. Анан эгерде бардыгын көтөрүп коюп, азыр чынын айтканда мына окуучуларга өтө кыйын. Бир үйдөн 3-4төн окуза бардыгына мындай жол кире төлөп окутуш кыйын болуп калат. Кийинки биздин келечегибизди ойлой турган болсо, азыр мына автобустар келет деп атат. Окуучулар үчүн өзүнчө автобус жүргүзүш керек. Алардын жол киреси керек болсо башка жактарда бекер ташыйт. Ошондой жолдорун ойлонуп көрүш керек өкмөт бүгүнкү күндөчү. Транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти жакын арада Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Азия өнүктүрүү банкы бөлгөн каражатка 240 автобус жана 12 электробус сатып алууну пландоодо. Тендер өткөрүлүп, келишимге кол коюу алдында турат. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов коомдук транспорттун жол киресин көтөрүү боюнча шаардык кеңешке расмий кайрылуу боло электигин билдирди. Сөзсүз түрдө ошо коомдук пикир эске алынып, биздин ошол пенсионерлердин, мектеп окуучуларынын жана башка ошол жеңилдикке муктаж болгон тарапты да эске алуу менен ушул нерселерди талкуулап коом менен анан бир бүтүнгө келип ошондой чечим кабыл алабыз. Ал жөн эле бир демилге менен мындай болот деген сөз ал чындыкка дал келбейт. Үстүбүздөгү жылдын май айында 2000 кичи автобус каттамга чыгып иштеп турган. Соңку 3 айдын ичинде 200 айдоочу жумушун таштап кетип, каттамдагы кичи автобустардын саны азыр 1800 азайган. Жол акыны көтөрүү же мурунку баасында калтыруу демилгеси алгач 1 ай коомдук талкууга коюлуп, шаардык кеңештин чечимине жараша кабыл алынат. Азырынча бул маселе кандай чечилет белгисиз. Айта кетсек, өткөн жылы Бишкек шаардык кеңеши 1 ноябрдан тартып коомдук транспорттун жол киресин көтөргөн токтом чыгарган. Ага ылайык шаар ичиндеги жол кире автобус менен троллейбуста 8 сомдон 11 сомго, кичи автобус каттамы 10 сомдон 15 сомго жогорулап, коомдук транспорттун сапаты жакшырары айтылган. Бирок андан бери айтылган убадалардын бири дагы аткарылбай эстен чыкты. Каныкей Бозгонова, Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ, Жума Баян. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта туруңуздар.